Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсызбы Камчыбек Ташиев? Суроом бар. Кыргыз өкмөтүндө эмне себептен адилеттүүлүк жок? Сот ишин карасаңыз, карапайым элге кыйын. Бюджеттен урдап аткан атка минерлерге сот иши козголбойбу? Адилеттүү өлкө деп ойлойсузбу Кыргыз өлкөсүн? Кыргыз өлкөсүн биздин коомубузду жарым адилеттүүлүк деп санаймын. Адилеттүүлүк эмнеде? Адилеттүүлүк эркиндикте. Туура, биз эли журтубузга эркиндикти бердик. Бирок мыйзамдуу эркиндикти бере албай атпайбызбы? Мыйзамдуу адилеттүүлүктү орното албай атпайбызбы? Эл азыр каалаганын сүйлөйт, каалаганын жазат, каалаган ишти аткарат, бизнес кыл, үйүңдө жат, мал бак, айыл чарба кыл. Бердик мүмкүнчүлүктү. Биз эркиндикти бердик. Бирок коомдогу адилеттүүлүктү орното албай атпайбызбы? Коомдо адилет орномоюнча эч качан өсүп өнүгүү болбойт. Мына мен бир нерсени айтып коеюн. Эгерде жөнөкөй адамдардын балдары, жаштарды айтайын, жөнөкөй адамдын баласы бирөө менен мушташып кетип, же бир кылмыш кылып коюп койсо, ал сөзсүз камалат. Сөзсүз камалат. Так? Себеби мыйзамдуулук иштеш керек да. Ал эми бизнесмендин, акчасы көптүн, мамлекеттик чоң кызмат иштегендин баласы бир кылмыш кыла турган болсо, ал камераны көрбөй бошонуп кетип атат. Даже камераны көрбөйт. Урматтуу туугандар, ушул адилетсиздик адамдардын үмүтүн өчүрдү. Адамдардын үмүтү өчөт. Бир көрөсүн адилетсиздикти, эки көрөсүн, үч көрөсүн, акыры үмүт өчөт. Бул садыр, бул үмүт өчпөй турган. Садыр, бул үмүт өчпөй турган. Мен бул үмүтүбүз өчпөй турган. Эми биздей садырдай адамдар күндө жарала бербейт экен да. Ошондуктан балдарыбыздын көпчүлүгү бардык жумуштарын таштап, үй бүлөсүн таштап, алганы алып кетип, калганы калып кетип, балдары бөлүп, семьялар бири-биринен бөлүнүп, мына Россияга кеткен Россияга кетип, башка жака кеткен башка жака кетип, тамак ашын кылып жүрөт. Кече мен Россияга барып келдим, ошол жердеги балдардын жүзүн көрүп, көз карашын көрүп, жүрөгүң ыйлайт. Ушинтип айтат, Камчаке, качан бизди алып кетесиңер? Качан биз үй бүлөбүз менен чогуу, ата энебиз менен чогуу, айылдарыбызды толтуруп, бапырап жашап, бала чакалуу болуп, полноценный үй бүлө болуп, кечинде жатып, эртең менен туруп, бала чакага тамакты берип, ошонун кылган ишин контролдоп, мектепке барганын контролдоп, өзүбүз ушу экономикага кылган ишибиз менен мамлекетке жардамды качан беребиз? Ушундай мүмкүнчүлүк бизде болобу, болбойбу? Бирөө айтат, мен 5 жылдан бери күтүп атам дейт. Бирөө айтат, мен 10 жылдан бери күтүп атам дейт. Бирөө айтат, мен 20 жылдан бери жүрөм дейт. Мен карып кеттим уже дейт. Мен эми качан барам дейт. Урматтуу туугандар, алар жөнөн жөн келбейт. Ошондуктан эли журтум, убакыт бүгүнкү күндөгү убакыт, бүгүнкү күндөгү чындык сизде. Мен бир нерсени айтып коеюн, уруксат берсеңер. 2010 жылы жанагы могул жерде биздин элдерибиз Жалал Абадта бар чогулушуп, бир 10 миңдей адам чогулуп, сузак карап жөнөп калганда, мен ушу Айгүл баягы Сода борборунун алдында, чоң көчө, Ленин көчөсүндө алар токтотуп, ошол жерде БТРдин үстүнө туруп сүйлөп атам. Анан элдер кичине тынчыйып калганда, бир аксакал чыкты. Узун бойлуу аксакал чыгып айтты. Эл журт деди, мага сөз бергилечи деди. Макул деп сөз беришти. Ал киши айтты, урматтуу элим, урматтуу журтум деди, баягы аксакал. Мына ушул бала деди, ушул бала мени көрсөтүп айтып атат. Эл үчүн, элдин тынчтыгы үчүн, эки элдин кагылып кетпеши үчүн бүгүн өлүүгө даярмын. Мына мени өлтүрүп өткүлө, тебелеп өткүлө деп айтып атат. Ошондуктан деди, эгерде бул дүйнөдө чындык болсо, ушул баланын жүрөгүндө чындык деп айтты. Ошон сыңарындай, урматтуу туугандар. Эгерде бул дүйнөдө чындык болсо, ошол чындык бүгүнкү күндө биздин мигранттарыбыздын жүрөгүндө болуп турат. Ошол чындыкты биз мамлекетибизге алып келишибиз керек. Ансыз мамлекет өнүкпөйт. Элибизди чачып коюп, элибиз тияка чачылды, бияка чачылды, тияка чачылды. Эл чачылып кетти. Мамлекет чачылып кетти. Мамлекет алсырады. Элдин деле бүгүнкү күндө мындай көңүлү сууп, бедели мындай шабай сууп калды да. Ишенбей калды. Ошондуктан ишендире турган мүмкүнчүлүк келди. Бүгүнкү күндө чындык туугандар, силердин колуңарда, силердин жүрөгүңөрдө. Эртең 4-октябрда ошо чындыгыңар чыгат. Жүрөктө болгон бу чындык.
же болбосо мына кургуйга салган чөнтөктө болгонбу, же болбосо мына тамакта болгонбу. Ушунун баардыгы эртең 4-октябрда чыгат туугандар. Мен ишенемин. Биздин элибиз Кудай кааласа чындыкты чыгарып берет бизге. Колубузга карматат. Мына эми иште деп. Бизге колубузга бийликти карматсаңар, биз жыргап калбайбыз. Биз ойноп күлүп, семирип, ойноп күлүп жыргап калбайбыз. Бизде тетирисинче түйшүк пайда болот. Демек элдин ишеничи биздин колдо экен. Бийликти колго берди. Биз күнү түнү иштешибиз керек. Биз уктабашыбыз керек. Үй бүлөнү эстен чыгарышыбыз керек. Oyun zoğuk, oyun külkünü esten çıkarışımız gerek. Gerek bolsa den soğuğumuza karabay işleşimiz gerek.